көрө албастык жана сыйкырчылардын көбөйүшүнүн себептери. Кола шейх рахимахуллах, шейх айтат: ма каthурал амру финнаси фил ауинал ахира мина сахара вал хуссат ома ашбаха залик илля бисабаби гафлатихим анилля. Мына акыркы убакыттарда ушул сыйкырчылардын, көрө албастардын көбөйүшүнүн себеби бул Аллахка болгон кайдыгерликтен, гапилетте болгондуктан. Вадафи таваккулихим алаллахи азза ва жалла. Аллах таламга болгон таянуусундагы алсыздыктан. Адамдар ушул кайдыгерлик күчөгөн сайын, Аллахка болгон таянуу алсыздаган сайын, көрө албастык сыйкырчылар көбөйө баштайт экен. Жана дагы себептердин бири вакиллати истиамалихим лил аврат шар'ия аллати биха ятахассануна. Шариаттагы келген дуа, зикирлер, мисалы ошол эле көздөн сактануу, жин шайтандардан коргонуу, ошондой келген дуа, зикирлердин аз айтылып сактанып калышы, аз эле. Эмнеге? Болбосо бул нерсе ва илля фанахну на'лам анна лаврат шар'ия хиснун мани ашадду мин садди я'жуж ва ма'жуж. Шейх айтып атат, болбосо бул келген шариаттагы дуа, зикирлер я'жуж ма'жуждагы тосулган чептен дагы бекем дейт. Лакин ма'аласаф фа инна каthиран минан нас ла я'рифу ан хадиил аврат шай'ан. Бирок тилекке каршы көп адамдар бул келген зикирлерди, дуаларды билишпейт айтылган. Оман арафа факад ягфилу каthира. Кээ бирлер билген болсо дагы кайдыгерлик көп ба, билген нерсени өз убагында айтпайт жана башка. Ошон үчүн туугандар бул эрте мененки зикир, кечки зикир, намаздан кийинки зикир, уктарда, уйкудан турганда, үйдөн чыкканда, базарга киргенде ошондой зикирлер суннадагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суннасында келген зикирлер жаттап, өз убагында айтып, маанисин түшүнүп жүрүү бул өтө чоң таасир берет. Адамдын кайдыгерликтен арылуусуна, жин шайтандардан коргоосуна, адамдардын көз тийүүсүнө, бүттүгүнө тоскоолдук болот. Биизнилла иншалла Аллах таламдын жардамы менен. Ким оман арафа факад ягфилу каthира. Билген адам болсо кайдыгер менен окуйт дейт да. Окуп аткан кезде ою талаада, тили айтат, ою жүрөгү башка жакта, бири-бирине байланыш жок. Оман караа факалбу гайру хадир. Ким окуса дагы жүрөгү бир орунда эмес, ошону эстөөдө эмес, башка да. Тили айтат, жүрөгү башка жакта. Ва куллу хада нақс. Мунун баары кемчилик. Валау аннан нас истамалул аврат аллати аврат аля ма жаат бихи шариа ла салиму мин шурурин каthира. Субханалла, караңыздар, шейх не дейт? Аттиңай, эгерде дейт, адамдар шариаттагы келген дуа, зикирлерди шариат көргөзгөндөй кылып айтканында көп жамантардан сак болмок эле дейт. Суннада келген, мындай бир негизи жок нерселер эмес, суннада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда келген дуа, зикирлерди адам жаттап, маанисин түшүнүп айтып жүргөн болсо, мындай оорулардан, мындай жамандардан сак болмок да.